Агай, мынакей сиздин куттуу окуу жайыңызга келип, мына Кыргызстандан, эң борборунан, Кыргызстан борбору Бишкек шаарынан 1000 километрден алыс аймакта. Ушул жерде ушу музыкалык билим берүү багытында көп жылдан бери үзүлүү эмгектенип келе жатасыз. Сиз бир нече ушул комузга, улуттук аспаптарга, классика аспаптарга ушундай бир шыктуу балдарды чогултуп, эл аралык уюмдар менен да иштешип жаткан кабарыбыз бар. Комуздарды массалык үйрөтүп, бул жерде фестивалдарды өткөргөз. Эми ушу биринчи кезекте биринчи ушул сиз кантип ушул ыр дүйнөсүнө, музыка дүйнөсүнө кантип кызыгып калдыңыз? Сөздү ушудан баштасак. Туура эле, бул эми бала кезден болот экен. Анан баягы атам тарабынан дагы, атам раматылык ушу жөгүрчү деп атап жүрүшөт. Барпыдай болуп, комузу жок жыйындарда ырдап жүргөн экен. Кийин өзүм дагы бир бала кезимде бир акыркы ырдагандары өзүнүн көчөдөн бир жакын тууган иниси үйлөнүп калганда, анда сакал чамбы бир топ жашка барып калса дагы ошо тойдо акыркы ырдагандарын көрүп калган элем. Ал бир таасир болсо, анан мектепке келгенибизде Манан Калжигитов деген агай Бишкектен районго жумушка келип, маданият үйүндө иштеп, анан бизге мугалим болуп келип калды. 4-5 класстарыбызда анан кумуш аккордеон тартып комуз четкен бизде чан деле жок эле да айылда. Комуз четкенди үйүндө четкен болушу мүмкүн айрымдар, анан биз билбей, анан ошо агайдан көрүп ушунчалык анан таасирленип калдык. Кийин Кулундуда ушул биринчи жолу маданият үйү бүттү. Ошондо дагы анан агай ага да директор болуп, бизге да сабак берип калып, анан комузчулар ансамблин уюштурам деп шыгы бар окуучуларды тандап, ага мен да кошулуп, эң кенжеси мен болдум. Ушу 6-7 класстан баштап анан комузду кармап, анан ошол комуз үйрөнүп, Токтогулдун чоң кербези, мындай ошо балда желпиме, ушундай кербезимден баштап, жөнөкөй кербездерден баштап, анан кармоо ыкмасы, олтуруу маданияты дегенде ошо комуздун түзүлүшүн да билбейт экенбиз, толук билебиз, эми комуз экенин билебиз. Анан ошентип ошол агайдын таасири менен ушул музыка дүйнөсүнө кызыгып калдым. Бирок менде бир мектепти бүткөндө ошол кезде ушу Кыргыздын ушундай күркүрөп кинофильмдерди күч алып, Болот Бейшеналиевди кыйын актерлор чыгып, мен ушу кино эмес шикылы бир театралдык жагынан окусам деп, биринчи Бейшеналиев атындагы институтка барып, ошо театралдык бөлүмгө тапшырып, анан кулап калгам. Өтөлбай, анан ошондо эрте башталат эле экзамен. Анан Ошко келип, июлда эле эметет эле, августка чейин Ошко бир жума күн калганда анан музыкалык факультетке тапшырдым да. Анан ошентип өтүп калып, ал жерден билим алдык. Мен өзүм баян боюнча окуп калдым. Аккордеонго аябай балдар көп, кыйын ойногон балдарды тандап алышып, анан ошонун бирок ошол таасир күчтүү болду. Мына азыркы Рысбай Абдыкадыров агай, Кыргыздын легендасы, ошол Рысбай агайдын көрүп жүрдүк ошол жерде, саламдашып, кишинин мен чоң таасири болду. Баягы айлана чөйрөбүздө бүтүндөй азыр Кыргызстанга таанылып калган оончулар жүрдү. Токон Эшбай, Жолболду агай, мына Исрайдин Аманбаевдер бизден кийин окуп калды. Ибрагим Жунусов, Кадыр Алартыковдор, алар тим эле Дүңгүрөт, Тургуналы Нурматов жакын өттү. Ошо агайлар менен баягы Төрөбеков, Абдыманап деп ушундай чөйрөгө окуганыбызда ошол чыгармачыл чөйрөгө аралашып калып, анан ошол бүткөндөн кийин
muzika mugalimi деген кесип менен жүрдүм. Анан орто мектептерде балдарды мүмкүн болушунча мектеп программасы боюнча окутуп жүрдүк. Тыным алып алайын уруксат.